азыр биз пирамидага бир нече мисал чыгарып көрөлү. Пирамида бул тарыхый жактан алда качан биздин эрага чейинки 20-кылымдар деле байыркы Египеттерде салынган пирамидалардын бар экендигин билебиз. Демек, адамдардын пирамидага болгон кызыгуулары өтө эрте пайда болгон. Анда биз азыр мондай эсеп чыгарып көрөлү. Туура 3 бурчтуу пирамиданын апофемасы негизинин жагынын жарымына барабар жана ал 8 сантиметр. Бул пирамиданын 2 апофемасы аркылуу өткөн кесилиштин аянтын тапкыла дейт. Мына бирки туура 3 бурчтуу пирамида деген демек мына берилген пирамиданын негизи туура 3 бурчтук. Туура 3 бурчтук деп мына 3 бурчтук туура 3 бурчтук экен. Бардык жактары барабар, бардык жактары жана бурчтары барабар. 3 бурчтук гана туура 3 бурчтук деп аталат. Демек, мына 3 бурчтуктун бардык жактары барабар болот. Эми апофема деген эмне? Апофема деп пирамиданын каптал гранынын бийиктигин атайбыз. Чындыгында пирамидада 3 бийиктик бар. Пирамиданын өзүнүн бийиктиги бар, негизинин бийиктиги бар, анан каптал грандардын бийиктиги бар. Демек, каптал грандын бийиктиктерин биз апофема деп атайбыз. Мына бул пирамида туура 3 бурчтуу болгондуктан, башкача айтканда негизинин жактарынын баары барабар болуп аткандыктан, анда апофемалар да барабар болот. Ошон үчүн КФ апофемасы FD апофемасына барабар, ал негизинин жагы АЦнын жарымына барабар экен, ал 8ге барабар экен. Анда ушул эки апофемасы аркылуу өткөн кесилиштин аянтын тапкыла дейт. Ошентип анда ушул кесилиштин аянтын кантип табабыз? Кесилиштин аянты барабар бул 3 бурчтук болуп калды. Анда 3 бурчтуктун аянты негизин К'дыны бийиктигине көбөйткөн. Бийиктиги бул жерде F Е болуп турат. Бийиктигине көбөйткөн көбөйтүндүсүнүн жарымына барабар экен. Демек, бул формуладан биз издеген аянтты табыш үчүн К'дыны табыш керек экен биринчиден, экинчиден Э'ти табыш керек экен. Бизде азыр карап көрсөк экөө тең белгисиз. К'ды дагы Э'ф дагы. Анда биринчи К'дыны издеп көрөлү. К'ды деген эмне? К'ды бул апофемалар негизин туташтырган кесинди. Апофемалар кайда түштү эле? А, F, С бул тең капталдуу 3 бурчтук болуп атат. Анда бул 3 бурчтуктун тең капталдуу 3 бурчтуктун бийиктиги КФ, тең капталдуу 3 бурчтуктун бийиктиги медианада болуп кызмат кылат. Медиана болсо, анда АК барабар болот КЦга. Башкача айтканда тең жакты тең 2 көрөт. Ошол сыяктуу эле FD дагы медиана болуп эсептелет. Себеби бул өзү бийиктик тигил 3 бурчтуктун SCF B 3 бурчтугунун бийиктиги. Бул тең капталдуу болгондуктан бийиктик медианада болуп калат. Медиана болсо анда жакты тең 2ге бөлөт дагы, анда CD барабар DB болуп калат экен. Ошентип көрсөк, К дагы АЦ жагынын тең ортосу экен, DCB жагынын тең ортосу экен. Анда КД бул 3 бурчтуктун орто сызыгы болуп калат экен. Орто сызык. Геометриядан болсо билебиз, 3 бурчтуктун орто сызыгы 3 бурчтуктун негизинин жарымына барабар. АБнын жарымына барабар. Орто сызык АБ жагына параллель болот, параллель жактын жарымына барабар. Ошентип бул АБ жарымына барабар болду. Эми КД АБнын жарымына барабар болду дедик. Анда мурда айтылган КФ АЦнын жарымына барабар, ал 8 болчу. АЦнын жарымы 8 болсо, анда АЦнын же АБнын булар барабар болгону аткандыктан, анда АБ 16га барабар болот. 16га барабар болот. Себеби кайра кайталайбыз. Мына бирекил апофема негизинин жарымына барабар, ошол 8 болгон. Негиздин жарымы 8 болсо, анда негиздин өзү 16га барабар болот. Ошентип К'ды табылат экен. К'ды барабар, АБнын ордуна 16ны коебуз 2ге. К'ды барабар 8 болду. К'ды табылды. Эми бизге эки нерсени издеп атканбыз, Э'фти табалы. Э'ф бул 3 бурчтук, албетте тик бурчтуу экени көрүнүп турат. Э'ф Д 3 бурчтугунан табабыз. Бул 3 бурчтуктан биз издеп атабыз, Э'фти издеп атабыз. Э'ф кайрадан эле бизге
Pifagor'dun teoreması jardamga kelet. EF barabar EF bul üçburçtuktun emnesi? K teti bolup turat. Anda K tetти kандай kılıp табуучу элек? Pifagor'dun teoremasында мындай дейт. Гипотенузанын квадратынан дейт. Гипотенузабыз KF болуп турат. Ошонун гипотенузасынан K теттин гипотенузасын алып таштайт экенбиз. KE'нин квадратын алып таштайбыз. Барабар. Ошентип анда тамыр KF бул мына берилишинде 8 болуп турат. 8'дин квадраты 64 болот. Минус KE деген эмне? KE мына KE мынакей K'дын жарымына барабар. K'дын 8 деп тапканбыз, жарымы 4 болот. Анын квадраты 16 болот дагы, барабар. Демек, тамырдын алдында 48 калып калат экен. 48 калат экен. Барабар 48'ди 16 көбөйтүлгөн 3 деп жазып алсак, анда 16'dan 4 чыгат, тамырдын алдында 3 калат. Керектүү нерселердин баарын таптык. Ошентип анда изделген аянтты тапсак болот экен. Изделген аянт мына могу жерде биринчи формулада турат. 2'den 1 аны жазабыз. K'ды 8 болду. Көбөйтүү EF ал 4 тамыр алдында 3 болду. Ошентип барабар 2 менен 8'ди кыскартсак болот, же 4'тү кайсы менен кыскартсак баары 16 тамыр алдында 3. Ошентип биз изделген аянтты таптык. Эми экинчи эсепти чыгарып көрөлү. Экинчи эсепте эмне дейт? Экинчи эсепте пирамидада мындай пирамида, туура 4 бурчтуу пирамиданын бийиктиги 28ге барабар экен. Муну жаздык. Каптан кырлары өз ара барабар экен, дал 36га барабар экен. Бул пирамиданын негизин тапкыла дейт. Бул туура пирамида болгондуктан негизи квадрат болот. Бизге чиймеде параллелограмм түрүндө көрүнүп турат, бирок ылдый жагында өзүнчө бөлүп көргөздүк. Бул квадрат. Анда квадраттын жагын табышыбыз керек экен. Анда квадраттын жагы кайрадан эле ACB'ды үч бурчтугунан тапсак, бул тик бурчтуу үч бурчтук. Анда A'дын квадраты катеттин квадратына, C'ды катеттин квадратын кошсок, анда гипотенуза АЦ'нын квадраты болуп калат. Бул экөө бири-бирине барабар болгондуктан 2A'дын квадраты барабар АЦ'нын квадратына. Ошентип бизден A'дыны издеп атканбыз. A'дыны табыш үчүн A'дын квадратын А дегенде таап алсак, АЦ квадрат бөлүнгөн 2 болот. Анда A'дынын өзү бул тамырдын астына калып калат дагы. АЦ'нын квадратынан АЦ чыгып кетет, 2'ден тамыр чыкпайт, ошол бойдон калат. Бизде эмне белгилүү? Берилгенде ЕО дейт. Пирамиданын бийиктиги белгилүү, ЕО белгилүү мына жерден. Анан кийин бизде баардык кырлары белгилүү экен. Анда эми A'дыны кайсы менен байланыштырсак болот? Анда A'ды мына AC'ды үч бурчтук менен байланыштырсак болот экен. Бул тик бурчтуу үч бурчтук мына могу жерден өзүнүн чиймесин өзүнчө көргөзгөнбүз. Анда бул жерден үч бурчтук ЕО С үч бурчтугунан пайдалансак болот экен. Бул тик бурчтуу үч бурчтук. Бул жерден ОЦ'ны табалы. ОЦ барабар кайрадан Пифагордун теоремасына кайрылабыз. Анда гипотенуза ЭЦ'нын квадратынан алып таштайбыз катет ЕОнун квадратын. Ошондо бизде ОЦ табылмак. Эгерде ОЦ табылса, мынакей могу жердеги ОЦ өйдө карай табылса, анда A'ды табылган атат. Ошентип ЕЦ деген бизде ЕЦ мынакей 36га барабар ордуна койсок 36га барабар минус ЕО бийиктик болуп турат. Бийиктиги 36'нын квадраты минус 28'дин квадраты. Албетте муну биз квадратка көтөрүп чыгарсак болот, бирок баарынан жакшы кыскача көбөйтүүнүн теңдештигин пайдалансак 36 плюс 28 36 минус 28 2 кашаага ажырап кетерин билебиз. Анда барабар квадратка көтөргөнгө караганда бир кыйла жеңил болот.
36'ga 28'di koşsak 64 bolot. 64 38'den alsak 8 bolot. Baravar 64'ten 8 çıgat. 8'de 4 köbeytilgen 2 desek 4'ten 2 çıgat dagı 2 tamırın aldında kalat. 16 tamır aldında 2 bolot. Emi A-çını karasak A-çı bul 2 o-çıga baravar bolot. Oşenti banda A-çыбыз baravar 2 köbeytilgen o-çı deyt. O-çını azır ile taptık. 16 tamırasında 2 baravar 32 tamır aldında 2 bolot. Anda biz izlep atkan A adını tapsak bolot eken mına munavıraki jerde uşunu biz o жерден birinci formula dep koyalım. Anda oşo birincini paydalansak A-dı baravar A-çı deyt. A-çını azır ile taptık. 32 tamır aldında 2 bölüngen tamır aldında 2. Tamır aldında 2 menen tamır aldında 2 kıskarıp ketet dagı 32 demek piramidanın negizi 32'ge baravar eken anda joğu 32 bolot.